Демек биз дагы абалуу илмектен турган чынжырча окуп алдык. Кийинки катарга өтүү үчүн сөзсүз түрдө бийиктетүүчү столбик воздушная петля подъема көтөрүп алабыз дагы. Мисалы биз 15 абалуу илмекти окуган болсок, 16-чыны көтөрдүк дагы, кайра 15ке кайрылабыз. Демек, накид деген эмне? Накид бул мына жамынчы деген. Анын түрлөрү болот: 1 жамынчылуу, 2 жамынчылуу, 3 жамынчылуу, мына биринчини эсептебейбиз, калганын 3 жамынчылуу, 4 жамынчылуу. Ушул сыяктуу болуп көбөйүп кете берет. Демек биз бүгүн сиздер менен с одним накидом столбики с накидом ССН. Ал эмне экен? Демек 1 жамынчы алабыз дагы 15-чиге кайтабыз. Бизде 3 болду. 3-нү экөөсүнө өткөзөбүз. Да экөө калат. Эми экөөнү өткөзөбүз. Бул биздин баштапкы биринчи мамычабыз болду. Жамынчысы бар биринчи мамычабыз. Эми кийинки мына дагы экөөнү өткөзөбүз дагы. Экөөнү 2 жолу токуйбуз. Ошондо биздин 1 жамынчылуу мамычабыз пайда болот. Балким сиз кыргызча башкача которуп түшүнөттүрсүз. Мен билбеген. Комментарийге жаза кетиңиз. Мен кыргыз тилчи эмесмин, бирок мүмкүн болушунча тилчилерден сурап, котортуп, жардам сурап келдим. Андыктан биз менен чогуу үйрөнсөңүздөр болот. Мен деген азыр бул катарды бүтүрөйүн деп калдым. Айырмасын көрөбүз. Экөөнү бир өткөзөбүз. Дагы экөөнү бир өткөзөбүз. Бул биздин столбики с накидом болот. Сөзсүз түрдө илмектериңиз жиптин жоондугуна, калыңдыгына туура келиши зарыл. Акыркысы экөөнү бир өткөздүм жана экөөнү бир өткөздүм. Демек биз кийинки катарга өтүү үчүн дагы бир бийиктетүүчү абалуу илмек жасашыбыз керек. Бул биздин столбики с накидом деп аталган узор болду. Оюме. Ал эми бул столбики без накида. Айырмасы мына ушундай. Мына достор, бүгүнкү сабагыбыз да аягына жетти.